Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйруп, биз каалаган сумма чогулду. Бир түндүн ичинде мен сиздерге ыраазымын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, аман болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Кудай буйруса, биз сборду жаптык. Колдоо көрсөткөндөргө акчалай, материалдык, моралдык жактан жардам берген адамдарга, кыргыз элине чоң рахматымды айтып коеюн. Бар болуңуздар. Сбор жабылды. Дагы бир жолу чоң рахмат. Жетпей атат. Канча жетпей атат? Атын айткан да жок. Бестин да атын атаңыз деди. Бул Кудайдын, Алланын ыраазычылыгы үчүн деди. Деп монча жетпей атат десем, ошо сумманы таштады дагы. Анан кетти. Мындай бош убагымда барып клиптерге, кинолорго түшүп коем да. Так популярдыктан дагы тышкаркы нерсе бар да. Бул адам болуу. Менин азыркы актерлорду билбейм, өзүнүн телосунан тышкары аң сезимди дагы, мени дагы өстүрүш керек да. Чынын айтканда үйүм жок азыр. Бул жерде элесиз. Бул жерде. Жалпыга салам достор. Азыр Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты актер Данияр Жанжигитов агабыздан маектешкенди күтүп атабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бизде Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жана ошондой эле актер Данияр Жанжигитов агабыз. Ассалам алейкум. Алейкум. Эки кандайсыз? Жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жүрөбүз акырын. Аман тынчпы баардыгы? Тынч. Негизи баягы суроолор даярдап келдим сизге. Чындыгында ушундай дайыма суроо даярдайм дагы, колума блокнотто албасам унутуп калам да. Ошон үчүн бир аз да болсо маегибиз сапаттуураак бир максатыга жетсин деген ойдо. Бүгүн суроолорду колубузга алып алып беребиз. Алгач эле суроо чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык деп баштайм. Чыгармачылыкта каникулдасыздарбы же иштеп атасыздарбы? Азыр жаңылык деле жок, бирок жаңылык болуп атат. Буюрса азыр отпускага чыктык да. Отпускадасыздар? Чыктык. Анан биздин спектакль буюрса 16 Ташкентте маданият күндөрү өтөт. Кыргызстан маданият, Ташкент, Өзбекстандагы маданият күндөрүчү. Ошо азыр даярдык жүрүп атат. Анан мен болсо ал жактан ушу турмуш шартыма жараша суранып алгам. Мени кой бергиле, ушу өзүмдүн үй бүлөмдө кичине проблемалар болуп атат, ошону бүтүрүп алайын деп. Анан азыр эргүүдөмүн мен. Эс алуудасыз. Эс алуудамын. Анан съемкалар чыгып атат, Кудай буйруса. 1-2-3 проект бар. Кудай буйруса, үй бүлөлүк проблемалар чечилгенден ошо съемкага барам го деген ойдомун. Ушул эс алуу туурасында сурагым келет да, негизи биз баягы иштеген адам эс алганда билиш керек деп коет го. Айрыкча чыгармачыл адамдар сиздер аябай катуу иштейсиздер да, чындыгында баягы жок нерсени ойлоп табасыздар. Бул чыгармачылык өзү бир көп баягы ойлонууну талап кылат да. Эс алганда кандай эс алыш керек? Же эс алганыңыздарда да ушул баары бир ойлоно бересиздер болбойбу эле, чыгармачылыкка кетип калабы? Эми ар бир адам ар түрдүү эс алат болуш керек деп ойлойм да. Чыгармачылык баарыбыз окшош эмеспиз да. Ар бирөөсүнүн кыял жоруктарыбыз, мүнөзүбүз башкача болот. Анан менин эс алуум негизи эле көлгө деле көп эмем жок экен. Кызыгуу. Меники эң жакшы эс алуум бул тоого чыкканда, жайлоого барганда эс алат экенмин. Же биздин генде ушундайбы, билбейм да. Талап кылат ошол нерсе. Ошондойчу баягы. Чыгармачылык киши негизи жалгыздыкты жакшы көрөт деп коет го. Ошол сыяктуу баягы тоого чыгып, албетте балдардын кубанычында аткарыш керек. Көлгө барабыз десе, алар менен 2-3 күн барып, алардын ойногонун, күлгөнүн, сууга түшкөнүн көрүп, бул дагы өзүнчө бир эс алуу деп ойлойм. Анан жеке менин эмемде бул баягы жан дүйнөңүз тоодон эс алат. Тоодон эс алат. Телефондо перезагрузка болот да.
Негизи ушул баягы чындыгында бардык көрүүчүлөргө сунуштайт элек, өзү жан дүйнөнүн эс алган жерин таап алыш керек экен. Чындыгында баягы көлгө жөнөсө элдин баары деле көлгө жөнөй беребиз, эс алып келели депчи. Барып бирок чарчап келет деген учурлар болот да, ушундай баягы эс албай элечи тескерисинче. Эми кээ бирөөнө ошо көл ошондо көл жагат окшойт да, кээ бирөөнө ошондо көлгө түшүп, баягы загар алып. Мен өзүм кара болсом кантип загар алып алам дегендей. Вечный загар деп коебуз. Вечный загар эметкан. Кээ бирөө болсо ошо менин негизи эле жан дүйнөм көбүнчө ошо тоого, мындай тыныч жерге, телефон жок, интернет жок жерге көбүрөөк ыктайт да. Анан ушул телефон жок, интернет жок деп калдыңыз да, сизди Instagram баракчаңызды чукулап бир байкайынчы деп таппай койдум баракчаңызды. Өзүңүз негизи ушул соц тармактарда көп отурбайсызбы? Соц тармактарга аябай деле көп отурбайм негизичи. Негизи эле көп отурбайм. Мындай кез-кезде баягы сүрөттөрдү, балдарымдын, кыздарымдын сүрөттөрүн киргизип коем. Instagram баракчаңыз барбы негизи? Instagram бар. Данжан 449 деген менин баракчам. 3,5 миңден ашык катталуучу бар. TikTok бар, TikTokко кичине баягы кээ бирде баягы настроенияга жараша чыгарып коем. Facebook'та бар, Facebook'та көбүнчө, бирок көбүнчө Facebook'ка отурам да. Биздин көрүүчүлөрдөн мага окшогондор да болсо керек, себеби чындап Данияр Жанжигитов деп издесек чыкпайт экенсиз да. Сөзсүз түрдө бул жака белгилеп кетебиз, эгер катталуучулар болсо, көрөрмандарыңыздар болсо, ошол жака катталып сизди байкап көрүп, каякта жүргөнүңүздү көрүп турса болот экен да. Бирок көп тарыкчада чыгарбайт окшойсуз Instagram баракчага. Ооба, кечке баягы тамак жеген менен бөлүшүп эле жок, андай эме жок. Ал менин эмемде эмес, өзүм негизи эле ошо билбейм да, мындай жакшы нерселер болсо чыгаргым келет, мындай башкача. Эми мен Instagram, Facebook, TikToкту негизи башкача көз караштамын да негизичи. Негизи баягы ушул сизди угуп калган жерим бар, аябай чыгармачыл адам, аябай жөнөкөй адам депчи. Негизи чыныгы чыгармачыл адамдар ушундай болот экен да, сизде мындай ой деле болбосо керек, таанымал болуп кетсем, анан бизде эме деп коет го, жылдыз болосо деп коет го. Андай ой деле жок болсо керек деп эсептейм да, мындай Instagram баракчаңызды иштеткениңизден көрүп туруп элечи. Анан чыгармачыл адамдын ошондой ою эмне болот? Чыгарма менен эмне жеткиришиңиз керек сиз? Эми мындай да, эме жогорку сурооңо жооп берсем, баягы чыгармачылык адамдын негизи эле актердун эң биринчи максаты бул популярдыктан дагы тышкаркы нерсе бар да. Бул адам болуу. Менин окуткан агайларым айтканда, эң биринчиден жакшы адам болгонду үйрөнсөң, жакшы актер болосуң депчи. Актер болуудан мурун адам болгонду үйрөнүш керек. Анан кийин сен актер болосуң деп көп айтышчу да. Анан ошо аябай мээме сиңип калган окшойт. Анан ошондуктан ушу өзүм негизи театрга көбүрөөк жакынмын да. Бала кезимден баштап ошо 17 жашымда келгем ушу театргачы. Ошондон бери ушу театрда иштейм. Анан көбүнчө жумушумду, көбүнчө чыгармачылыгымды театрга арнайм да. Анан мындай бош убагымда барып клиптерге, кинолорго түшүп коем да. Так көбүнчө театрга арнайсыз. Театрга арнайм. Демек сиздин баягы чыгармаларыңыздан адамдар таасир алып, бир сабак алса, бул албетте, бул эми айтат го, театр бул жан дүйнөнүн азыгы депчи. Театрга келгенден адам, менин өзүмдүн жеке оюмда, адам эс албаш керек деп ойлойм да. Театрда спектакльди көргөндөн кийин бир адам бир жакшы ой толгоодо, жакшы ойлонууда, мындай руханий азык алып кетсе деген ойдомун да. Актердун ойногонунда, актердук чеберчилигин көргөн актер да, баягы айтып коет го, жакшы актер ойнобойт, жакшы актер жашайт депчи. Ошон үчүн сахнада болобу, кинодо болобу, чыгармачылыкта жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Ошондуктан сонун жооп болду. Анан ушул ойлор туурасында адамдын негизи баягы жашына жараша ойлор өзгөрө берет экен да. Жана сиз жаңы театрга келген кезиңизде оюңуз башкача болгон болсо, азыр жаш болгон ойлоруңуз такыр башкача болсо, ошол айырмачылык эмнеге өзгөрдү? Жаш кезде 17, 18, 19, 20ларда бойдокчулук убагы,
баягы айткандай популярдуулукка көп басым жасайсың. Мындай кандай десем, эми жеңил желпи деп да айта албайм, мындай дароо эле популярдуу болгуң келип кетет да. Азыркы студенттерди, эмелерди көп байкайм да, өзүм да сабак берем да. Анан баягы көрөсүң да, заман ошондой болуп атабы билбейм да, баары баягы эрте өсүп атат да, ылдам-ылдамчы. Бир клипке түшүп алды болду, таанымал болуш керек деген. Эми ал ошол моментте андай менде деле болгон, бала жаш кезимдечи. Анан кийин убакыт өтөткөн, баягы бул канча кыйын болсоң да, канча өзүңдүн мындай жан дүйнөңдө баягы канчалык баягы популярдуу болгонго, таанымал болгонго аракет жасаган күндө дагы бул тагдыр деген өзү бир бар да. Бул сени өз ордуна любой учурда колуп коет да. Ошон үчүн бардык нерсенин баягы өзүнүн убагы менен, өзүнүн сааты менен, өзүнүн баягы. Анан бойдок кезде ошондой сезимдер боло берет. Анан үй бүлө курасың, үйлөнөсүң, бала чакалуу болосуң, анда ал сезимдер башкача өзгөрүлөт. Менин оюмча бир 30га чейин, 20дан 30га чейин башка аң сезим деп ойлойм да азырчы. Анан 30дан 40га чейин башка сезим болуш керек да баачы. Азыр мен уже 42ге чыгып калдым. 40тан кийинки аң сезим вообще башка да. Мындай чыгармачылыкта башка нерселерди издей баштайсың. Мындай жеңил желпи эмес, тереңирээк баягы элдин аң сезимине мындай жакшы бир олуттуу бирдеме калтырган бир чыгарма жазагың келе баштайт да. Баягы требовательность эме көп талап андан да көбүрөөк болот да. Сондуктан ар нерсе өзүнүн убагы менен окшойт да. Көз караштар так өзгөрүп турбайбы көрсө? Бирок андай нерсеге жетиш үчүн көбүрөөк изденүү керек. Мындай айтканда китеп окуу керек. Баягы бул Станиславскийдин бир жакшы системасы бар да. Бул эң актёрго керектүү нерсе бул байкоо депчи. Орусча айтканда наблюдение деп коет. Ошо байкоо да. Бирок баягы азыркы актерлорду билбейм, өзүнүн телосунан тышкары баягы аң сезимди дагы, мени дагы өстүрүш керек да. Өзүнүн жеке. Менин оюмча ошо бири-бири менен айкалышып турса, жакшы чыгармачыл инсан болот деген ойдомун да. Сон жооп болду. Анан ушул баягы өзүн өзү өстүрүү боюнча бизде бир 5 жыл, 6 жыл бир тармакта иштеп алып, ошол тармактын өзүнүн бир эмесин сезип алат го, чокусуна чыктым мен, болду эми кыйындым билем депчи. Сиз азыр деле өзүңүздү өзүңүз өстүрөсүзбү? Ооба, азыр деле өзүм өстүрөм. Мен бир 90го чыккан актер юбилей, 90 эмес, 100гө чыккан актер юбилейин белгилеп атат. Зельдин деген 100гө чыгып каза болду. Жашоосунда актер жетпеген ролдорду ойноптур, мисалычы. Мен деген кинолордо ойноптур, ошондо 100 жылдыгын айтып атат. Чокусуна чыккан өзүнүн. Ушунча мен көрсө дагы эле эчтеке биле элек экен, дагы ойной элек толтура экен. Ошон үчүн баягы искусствонун ту чокусуна чыккан эч ким жок да. Демек изденүүнү токтотпош керек, э? Изденүүнү токтотпош керек. Сон анан Раматылык Марат Козукеев агайыбызга ассистент болуп жүрүп, азыр өзүңүз театрда көркөм жетекчи экенсиз. Жок, көркөм жетекчи эмесмин. Көркөм жетекчи эмес? Жок, жөн эле актёрмун аят. Негизи Раматылык Марат Козукеев агайыбыз менен ассистент болуп иштешип жүргөнсүз, э? Раматылык Марат байке да менин актер болуп, ушундай жакшы деңгээлге, ушундай актер болуп түптөлүшүмө дагы аябай чоң салымдар бар да. Эми көп кишилердин салымдары бар. Булардын атын атап койбосок да таарынат. Мен негизи Искендер Рыскулов, Бактыбек Рыскуловдун баласы Искендер Рыскуловдун колунда окугам. 99дан 2002-жылга чейин. Куратураңыз ошол ушу. Мастер деп койчу эле. Андан кийин Марат Козукеев окутту, Замир Соронбаев окутту, Замира Акылаева окутту, Шылып Жаркын Балыкбаева, Эрмек Мойдунов деген залкар. Ошолордон инсандар окутканда, ошолордон жакшы сабак алдым деп ойлойм да. Ошолордон бир мүнөзүн алдыңызбы өзүңүзгө? Баягы эме деп коет го, ушундай баягы чогуу жүргөндө, чогуу иштешкенде сөзсүз түрдө бир жакшы мүнөзүн, же болбосо бир жаман мүнөзүн аласыз. Көбүрөөк ушу Искен байке менен Марат Козукеевдин мүнөзүн көп алдым да. Анан көп айтып калат, ушу ойноо манераларын,
сахнада мындай переживать эткендериң Марат байкеге окшош депчи. Искен агай өзү аябай көп сүйлөбөгөн, мындай кандай десем башкача киши болчу да өзүчү. Режиссерчу анан менин оюмча бул көбүрөөк ушу эки кишинин эмеси магачы. Мүнөзү көбүрөөк эметти. Анткени мен 17 жашка келгенде ошо Рыскуловдун колуна түшкөм да. 3 жыл анын колуна түштүм. Аны бүтүрүп ал киши раматлык каза болуп калды. Мен бүткөндөн кийин бир жылдын ичинде каза болуп калды. Андан кийин Козыкеевдин колуна түштүм. 20 жашыңыздан түштүз да. Анан Козыкеев акыркы могу 2000 каза болгонго чейин өзү өстүрүп, театрды сүйдүрүп, актер деген кандай болуш керек. Көп жакшы нерселерди үйрөтүп кетти да. Бишкекте төрөлүп өскөнсүз. Бишкекте төрөлгөм мен негизи. Бирок Ысык Атада чоңоюп калдыңыз. Анан чоң ата чоң апам колуна баргам. Атам менен апам анда Бишкекте иштешти. Анан алар кайра баягы үйдө ата энем чоң апа чоң апам калгандан кийин алар айылга көчүп келишкен Бишкектенчи. Анан кийин мен 2-класста окуп жүргөндө баягы эң кичүүсү армиядан келип уже үйлөнгөнгө убактысы болуп калгандан кийин атам менен апам өзүнчө бөлүнүп кеткен да. Мен ал убакта 2-класста окуп калгам да. Бизден 2 айыл, 1 айыл Ротфронт деген айыл бар, немецкий село деп коебуз. Анан ошол жылдары 90-жылдардан кийин, 92-жылдардан кийин ошо Союз тарагандан кийин ошо немистердин көбү Германияга кетишкен да, кетип атышкан четтен. Анан кетип атканда үйлөрүн сатып кетишти. Мен ата энем ошол жактан үй алып, мен 2-класста окуп калам. Анан атам өзүмдүн атам айтып калды, бас бул биз жака оку депчи. Жок, мен биякта окуйм деп ошентип чоң ата чоң апамдын колунда өстүм көбүнчөчү. Ошон үчүн эки жакка барып көбүнчө эми чоң ата чоң апамдын колунда өстүм. Алар анан мени ошол жактан бүтүрүштү 11-класстачы. Бүтүрүп. Негизи баягы чоң ата чоң апанын колунда өскөн балдар башкача тарбия алат го. Мен негизи ошолорго бир аз мындай суктанам десем да жаңы сураган. Анткени алар бир аз неберелерин башкача тарбиялайт да. Сизде да ошондой болду беле мындай? Бир учурда эркелетет, бирок тарбияны да өтө жакшы берет. Ооба. Сыйырматты жайына коет жанагындай чоң кишилер. Ооба, чоң ата чоң апалардын эми ал баладан да зависит этет болуш керек деп ойлойм да. Мен деле көрүп жүрөм чоң ата чоң апалардын тарбиясын өскөн бала. Кээ бирки балдар бул дагы 5 кол тең эмес деп бекер айтпайт да кыргыздачы. Аябай ийгиликтүү балдар бар. Чоң ата чоң апасынын кучагынан чыга албай калган да балдар бар. Баягы айтып атпаймынбы, 40тан өткөндөн кийин өзүңөн өзүң ырак болуп баштайт экенсиң. Анан баягы адамдар менен сүйлөшүп, жаш балдар менен сүйлөшүп калсам эле баягы айтам да, сен чоң ата чоң апаңдын колунда өскөнсүң окшойт десем. Кайдан билдиңиз дейт. Эми мен өскөм чоң ата чоң апамдын колундачы, бирок мага ошо жакыныраак сенин баягы сүйлөгөнүң, мындай кыймыл аракетиң баягы окшошуп атат дейм да, мындай бир мага ушундай деп анан десем ооба депчи баягы ошентип билинип калат да. Эмесинен кылык жоругунан, мамилесинен билинип калат. Анан жанагы атаңыз канча жашыңызда өтүп кетти эле, сиз үйдүн эң чоңусуз да. Ооба. Ушул көрүшүлөрүбүз аябай эме болсо керек. Атам 2016 өтүп кеткен. Ошол ата өткөндөн кийин да үйдүн эң чоңуга автоматически бардык түшүп жүктөлөт го. Кайсы бир маарекеге барса да сөзсүз түрдө барышың керек, сен калбашың керек, сен бунун башында турушуң керек деген сыяктуу бир көбүрөөк жооп. Ооба, ошол маалда албетте ушу атам өтүп кеткенден кийин баягы Кыргызда бар да то яш андай анан албетте апам келет, анан мен барып жүрдүм. Анан иним бар 85-жылкы. Анан артисттин турмушу оор да. Бир убакта гастролго кетип калат, бир жакта съемкада болуп калат, дагы бир жерде болуп калат анан. Кийин айттым инимечи, эми мени көрүп атасың, артист иногда тиякта аябай важный иш болуп атса, спектакль коюп коет ошол күнү. Сен аякта 7-8 кишини таштап жок, мен тиякта болом деп ойной албайсың, спектакль ойношуң керек. Гастроль болсо гастролго барышың керек. Анан кийин ошо иним айттым, мен ушуну
сен алып жүр азыр депчи. Анткени апам колунда иним да азырчы. Азыр жоопкерчиликти иним алып, чоң устукандарды иним алып, азырчы атамдын ордундачы. Сыйды. Анткени ошого өткөрүп бергем. Чыгармачылык кичине дайыма бара албайсың да, анткени айылда той, аш, тияк бияк көп да. Ошо иним барып турат дайымачы. Анан өзүм бош болуп, өзүм колум бош болуп калса өзүм барам. Барып дагы. Так. Сон, демек жоопкерчиликти баарын өткөрүп берген турбайсызбы? Анан бир маегиңизде комментарийди окуп калдым да, астыначы. Менин классташым окуучулук күндөрдө көп таяк жедим, кийин кечирим сурады деп комментарий жазып жылмай коюптур. Бир маегиңиздин астында аты жазылыптыр, азыр эме болуп калган го YouTube'да. Көрүнбөйт аттарычы. Кайсы маекте? Билбейм, КТРКга берген маегиңизде болуш керек, YouTube'дан көрдүм. Менин классташым окуучулук күндөрдө көп таяк жедим, кийин кечирим сурады деп. Кайсы классташыңызды көп таякта жедирдиңиз эле дейм да. Ошо эсимде жок. Ушундай бирок сыймыктануу менен айтып туруп, бирок таяк жегенин элечи. Балким эми ошо. Мектепте негизи кандай болдуңуз эле? Мектепте эми кандай десем, мектепте аябай деле тентек эмес болчумун менчи. Бирок кичине көбүрөөк сүйлөк болчумун да. Шогураак эми мындай аябай мындай тентек эмес болчумун, бирок мындай неожиданный, мындай күтүлбөгөн тентектиктерди жасап салчумун. Так аябай деле бир жолу тиги мындай окуя болду. Мектептин классташтарым менен болуш керек. Алтыбыз чоң атам көз көрчү эмес окурчу. Анан мен чоң атамдын махоркасын тамеки жогубаганда элдин баарычы. Чоң атамдын махоркасын сандыктарга салып койчу. Анан чоң апамдын эмесинен алып, ключун алып, ачып, анан кичине махоркага школго бардык. Школго барып, школдун туалети да. Ажатканасына барам, анан махорка орогонду билбейбиз. Монту оройт, менин чоң атам монту оройт деп, анан кийин 5-6 класс болушубуз керек. Анан антип оробойт, минтип оройт дейт. Жок, минтип оройт деп, анан бир бала бар болчу, Азамат деген тоже классташым. Анан ошо силер билбей турасыңар, берчи деп, сонун чекчейт орогон, баарыбыз ошо туалетте. Тарттыңыздар. Тартып атабыз. Акылдап сүйлөшүп атабыз. Ошойдон таштап анан ойноп дальше үйгө кетип калдык. Анан эртеси күнү мектепке барсам эле завучка чакырып. Көрсө көрүп калышыптыр да. Анан биринчи тиги менин классташ балаларымды чакырып каяктан алдың эле тамеки десе, ошо Данчик чоң атасынын махоркасын алып келген депчи. Анан чоң атасынын махоркасын алып келген деп, анан тур бар чакырып кел ата энеңди деген. Ата энем башка жакта жашайт да, тиги башка айланын. Чоң апам чакырып келген. Чоң апама келип, ай ушу балаңарды махорка алып, түнчүн эме алып коет, силердин тиги чоң атаңардын махоркасын алып, могу балдардын баары чогуу тамеки чегиш десе, чоң апам ишенбей койгон да. Кайра мугалимдерди урушуп. Да. Урушуп анан турасы жылмай берип та. Сүйлөбөй койгон да. Силер кандай эми эски кишилер да. Мугалим ушинтип балаңыз тамеки чекти десе, менин балам эч кандай тамеки чекпейт. Эмнеге чекмей эле кичинекей бала? Кандай эми илгерки сөздөр мененчи араба курган эмесиңер? Уят деген барбы деп кайра мугалимдерди урушуп, такыр ишенбей койгон да. Анан мени менен өскөн дагы бир Турат деген бала болчу, анын чоң апасы да андыла ишенбей коюптур да. Кантип эле ушулар тамеки чексин депчи. Ошентип бир шоктук кылганбыз. Эми бала кезде шоктуктар көп да. Анан бизде ушундай эме бар го, куру намыс. Баягы тиричилик. Азыр мурдагыдай болбой калбады, эми баардыгы эле акча деп санаатанышып калды. Анан ошол эле учурда чыгармачылык. Бирок көп айтып калат, ушул чыгармачылыкты жалаң чыгармачылыкта иштейин десең, баягы акча маселеси келип калып, акчаны куру намыстын айынан акча жакка кетип калган учурларың болуп калат. Чыгармачылыкка так ырымда иштей албай каласың депчи. Ооба, туура. Болобу ушундай учурлар? Андай нерселер аябай эле көп болот да, убагында ошо үйлөнүп, жайланып, кыйналып тургандачы. Баягы театрда иштейсиң, 25 000 сом аласың. Өзүңдүн 4-5 балаң бар, 3-4 балаң бар. Элестет, бир айга кантип жеткиресиң?
1 айлык расходуңуз 50 миң. 50 миң да жакшылап деп экономдосо жетиши мүмкүн. Азыр көрүп атасың, базар экономикасы кандай нерселер аябай көп болуп турганда убагындачы. Анан баягы айтып атпаймынбы? Убакыт өткөн сайын баягы тобокелчилик кылып, баягы адам үмүт менен жашайт да. Кудай буйруса болот, бул кыйналуу дагы, бирок ар бир кыйналуунун аягында жакшы ийгиликтер бар деп ушинтип тоо кылып жашаганга аракет кылабыз. Албетте азыр деле силер айткандай аябай деле эмес. Кудайга шүгүр, акырындан келатат. Анан ошондуктан көп ойлойм да, чыгармачылык адамдар, профессиональный актерлор ошо айкалыштырып иштеген жакшы жашашат да. Кээ бирөө мисалы театрда иштейт, сабак берет, съемкага чыгат, тойго чыгат, жанагындайчы. Ошентип ушуга чейин эми өз көзүм менен эле муну ачуу эле чындык. Муну ошентип үй салып, машина алып, ошентип бутунан тургандар бар. Бирок чыгармачылыгы калып кетет. Эми көп байкайм. кээ бир кишилерди, адамдардыкы калып кетет чыгармачылыгычы. Анткени тигил жакта театр менен кино болобу же башка шоу-бизнес болобу, ал жакта чын эле акча көбүрөөк театрга карагандачы. Театрда сен зарплатада отурасың. Мисалы жакшылап элетсең азыркы 1 айлыгыңды сен 2 күндө тапсаң болот съемкадан, мисалычы. Минимальный съемкадан. Тойдон деле 1 айлыгыңды 1-6 саатта тапсаң болот да. Эми алар иногда ошондой нерселерге айла жоктон анан баягы жашаш керек. Балдар көз өткөн сайын кичи кезинде билинбейт. Бала чоңойгон сайын проблема көбүрөөк боло баштайт, расход көбүрөөк баштайт. Анан айла жок ошентип мындай айтканда самовыживанияга кетет. Аныларды да туура түшүнүш керек, аларды дагы баягы обсуждать этүүнүн кажети жок дейм. Эгер экөөнү айкалыштырып иштейм деген артисттер иштеп эле атат бизде. Экөөнү айкалыштырып. Кинону дагы, театрды дагы, тойду дагы, шоу-бизнести бүт жагын айкалыштырып иштеген актерлор да көп. Эми бардык актер, бардык адамдар бири-бирине окшобойт да. Кээ бирөө мындай өтүмү жок болот, кээ бирөө өтүмдүү болот, кээ бирөө пробивной болот, кээ бирөө пробивной болбойт да. Ошондуктан баарына мындай караганда бирдей эле караганга карагым келет да. Эми өзүнүн чечими да булчу. Ушундай баягы атактууларды кээ бирде ушундай урушуп калганда таң калчумун да. Сен деген эмени тыштап койбодуң чыгармачылыгыңда. Болсо мындай карасаң таанымал баягы атактуу да. Эмнеге мынтип урушуп атасың? Мындай аябай сонун чыгармачыл эме чыкчу эле, мунусун тыштап койбодубу деген ошого сураганмын сизден. Сизде да ошондой учур болду беле? Чыгармачылыкты тыштап бир акча жагына кетип кала турган учур. Болгон. Андай нерсе болгон. Негизи баягы жаш кезде билинген жок да, анан баягы үй бүлө куруп, азыр 3 кыздын атасымын. Анан балдар чоңоюп, баягы үй салыш керек, үй алыш керек. Баштаганда уже кыздар, тем более балдар чоңойгон сайын проблема көп болуп, аларды эми баягы удобство жашасын деп ойлойт экенсиң, анан кийин ойлонот экенсиң. Ушулардын келечеги үчүн же өзүмдү жертва кылсамбы деген ойлор келет экен. Мунун баары келе берет экен да, адамбыз да. Бирок негизи баягындай кичинекей үйдө жашасаң деле, анан чоң үйдө жашасаң деле балага бир эле эме өтүп калат турбайбы? Берген тарбияң эле калат турбайбы? Туура. Анан чоң үйдө деле, мисалы үчүн жанагындай бизде ошондой болчу да, негизи биз үй бүлөбүз менен бир кичинекей 15 жылдай эмеде жашадык временкада. Бирок аябай бактылуу жашачубуз да. Анан азыр бир чоң үй салып, 3-3төн ар бирибизге комната кылып алдык. Жанагы үйдө эми кечирип кой да, баягы эме жок да, баягындай бактылуулук жок. Батпайбыз да азыр ошол жергечи. Биз ушундай кичинекей эле жерде жашайбыз да. Мындай элечи. 2 эле комната. Чай ичкен жер аркы. Анан сабак окуганда да тамак ичкенден столду жинагып отуруп эле сабак. Бул жакшы нерсе да. Бул убакыт өтөт, ошол ойдон калып калбайсыз да, өсөбүз дагы, үйлүү болобуз, бирок мунун баары жакшы сабак, анан жакшы ностальгия болуп калат да анан. Биз актерди айтпай эле коеюн, эми таарынып калат. Алда багыштын үйү жок да. Өзү да квартирада жашайт анан. Байкесинин чоң үйү бар экен. Анан байкеси бир жакка кетип, үйүмдү 2-3 күнгө карап тур деп. Тыштап кетет. Анан ал 2 этаж экен үйүч. Байкесининчи.
Анан кийин барып келсе айтат да, ушундай адаптация болбой калыптырбыз чоң үйгө дейт. Баарыбыздын бир комнатанын ичинде эле дейт. Болбосо жагында, үстүндө Толтура комната. үй бар, эме бар, комната бар дейт да. 5-6 ушу бир эле жерде тырпырап жүрөбүз дейт. Чыкпай эле. Чыкпай эле. Ушундай Чын алат баягы көнүп калышкан да. Ошентип күлүп атпай, мен да күлдүм. Негизи эми бактылуулуктун кээ бирде отуруп ушундай баягы ойлоносуң да, негизи жогоруда сен туура айттың, бактылуулук негизи эле кичинекей жерден деле бактылуулукту тапса болот да. Биз аны жанагындай үйдө отуруп, баягы кичинекей комната, жаңы эле сен айттың го азыр, ар бирөөбүздө бирден үй бар, бирок ошого да батпайбыз депчи. Ошондой болуп калдык. Анан баягы айтат го кыргызда, тар жерден аш жегенче кең жерден муш же дегендей болуп, баягы ошо дайыма ушундай бактылуулук негизи основной эмеси бул үй бүлөдө экен да, балдарда, ата эненин ошол нерсе менен. Анан албетте заман өзгөрүлгөн сайын баягы коом да өзгөрүлөт да, адамдын көз карашы оңорот, анан баары бир адам болуп тургандан кийин ойлонот экенсиң да. Эми анан кыргызда бар да, балдарың чоңойот, үйлөнөт, куда сөөк күтөсүң, анан баары бир кеңейиш керек болот экен, чоң жака барыш керек болот экен. Ошондуктан ошону ойлоно баштайт экенсиң, баягы көздү ачып жумганча эле балаң бир 20га эмеге 17-18ге чыгып калат экен, кызың 15ке чыга баштагандан кийин уже баштайт экенсиң, бул эмне 3 жылдан кийин же 4 жыл 5 жылдан кийин күйөөгө кетем десе эмне кылам депчи. Балаң 15-16га чыккандан кийин эле университетке тапшырам дегенде эле уже баштайт экенсиң, бул азыр 2-3 жылдан кийин үйлөнсө кандай кылам деп. Вот ошонун баары адамды акырын эмете берет экен да. Азыр кызыңыз чоңу канчага чыгып калды? Кызым 6-класс. 6-класс. 12'de. Андан кийинкиси 10'da, андан кийинкиси азыр 1 жаш. 1 жашта. Сонун азыр 6-класс болсо кичинекей турбайбы? Анан негизи бирок ушул нерсени мен көрүштөргө кайрылат элем да, чындап баягы бизде ак ортодо ушундай көрсөң, баягы элдин бир катасы деп эсептейм да мен ошол нерсеничи. 2 жылда 3 жылдап чет өлкөдө иштеп келет, үй бүтпөй калат. Бир жумушун бүтүрөт да үйүн, анан кайра кетет, кайра 2 жылда 3 жылдап келип дагы бир бөлүгүн бүтүрөт. Мындай карасаң бири-бирибизге атаандашып эле жашап аткандайбыз да, баягы жерде биздин ал шартыбыз туура келбейт деген адам жок да, токтоп тургулачы, мындай эле жашап турайлы. Кетпей эле койгула чет өлкөгө депчи. Анан сиз айткандай жана той өткөрөм, кызыма бир нерсе кылам, баламды эртең үйлөнткөндө кандай кылам дейт экен да, ушинтип баягы өзүнүн максаты менен жасай берет экен. Бирок балдар кыз чоңойгондон кийин ал өзүнчө бир өзүнүн эмеси менен кетет экен да. Такыр ал нерсеге тиешеси болбой калат. Ошондуктан мен ойлойм бул эң башкы бактылуулук адамдын өзүндө, кайсыл жерде болбосун. Анан ошол үйүңүздү сурайын дегем, үй алайын дедиңиздерби? Iya. Үй алайын дедиңиздерби? Тема такыр урулуп кетпеди, мен үй дегенде сурайын деп атам. Эми чынын айтканда эми үйүм жок азыр. Бул жерде элесиз. Бул жерде. Бул жерде квартирабы же? Бул деген эмеде театрдын двору да, эме сыяктуу, гаражчы. Ошонун ичинде эме бар. 11 үй бүлө жашайт. Эме 16 квадрат метр комнаталар бар. Бүт театрда иштеген, ошо театрга кызмат кылган, театрда 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдан иштегендер иштейт. Анан эми баягы үй алгандар четинен кетип атат да акырынчы. Аскат байке ушул жерде жашачу жашаса. Аскат ушакта жашады. Эркин агай ушул жакта жашап калды. Жок, Эркин биякта жашаган жок, Эркин бияка жашаган. Аскат ушакта жашап кетти. Андан мурун биздин актер актрисаларыбыз да ушакта жашап кеткенбиз дейт. Негизи өзүлөр айтып коет, куттуу жер депчи. Бияктан көбү ошо Асаке менен чогуу кошуна болчубуз экөөбүз. Анын балдары, менин балдарым чогуу чыгып ошол жерде тамак жасап. Ошол убакта бактылуулук да негизи. Анан Асаке айтып калат, Сулайманович, билейин, өлө сагынам ошол күндөрдү депчи. Жакта болгон. Анда анын байкуштун балдары кичинекей болчу, үйлөнө элек, балдары азыр эми бул баласы үйлөнбөдү жакын арада. Балдары кичинекей болчу да. Tutmayın, ballar kişineki gezde iştekeni bilbeyt ekенсиң. Балдар чоңойгон сайын акырындан фундаментти түптөп аларга жакшы келечек түзүп бериш керек экен да булчу. Ошо ойдон кала бербей, анан азыр да үй жок аякта. Ошо театрдын бул балансында 82-жылдан бери ошо театрдын балансында ошо хоз двор деп коебуз. Биз хоз двор, хозяйственный двор, а биз актерлор Коз двор деп койгонбуз. Коз двор. Аталыш жакшы экен. Баягы негизи ушундай бир чет өлкөлөрдө ушундай болуп турбайбы? Жалаң жылдыздар бир райондо же городокто жашайт. Бизде да жалаң жылдыздар. Жалаң жылдыздар турбайбы ал жерде? Эржан Осмонов турат.
Жылдызбек Касейинов, Атакан уулу Камболот, анан театрдагы иштеген эжекелерибиз турат, костюмдагы эже жашайт, контролершалар жашайт, ушундай. Бирок эме бербейсиздер, квартплата бербейсиздер. Квартплата төлөйбүз, жерге төлөйбүз да баары бир. Бул негизи театрдын балансында, бирок мэрияга карайт да. Анан биз ошо общий двор менен да, мисалы кире беришинде двор, анан биягы эме да. Мындай, кандай десем, үйлөр да, мындай барачный типтегичи, анан ошол жакта турабыз. 16 квадрат метр ар бир комнатачы. Анан кошуп алгандар бар, кичине бер жакка кире бериш кылыпчы. Бирок на самом деле чын эле аякта условия жок, мындай айтканда, суу эшикте, ажаткана эшикте. Бирөө айткандай, силер жайлоодогудай эле жашайсыңар Бишкектин центринде дейт. Келинчектерибиз чыга алып туруп, атайын бир күндү арнап кир жуушат эшикке чыгып, кадимкидей эле баягы стиральный машина менен, автомат жок. Анан ошолорду көрүп отуруп, анан бирөөнүн үй тоюна, бирөө конокко барып калганда алардын үйүн көрөсүң да. Көргөндөн кийин анан баягы адамбыз да, ойлоносуң. Нафис ойноп кетет. Нафис ойнойт, бирок баары бир эмнеге мен ушундай үйдө жашасам жакшы болмок дейсиң. Анан бала кыз, бала киши оюндагысын айтат да. Папам мындай үй качан алабыз деп калат кээде. Кудай буйрса алабыз кызым деп коем. Эми баягы айтып атпайм, адам үмүт менен жашай берет да, баягы үмүт үзүлбөйт. Анан эми Кудай буйрса келечек алдыда. Мен ага аябай деле кейген жокмун азыркы убакта. Могу келинчегимдин ден соолугун ойлоп, ошондуктан азыр ал жагын ойлогон жокмун. Эң негизи ушу келинчегим аман эсен келсе жакшы. Ошол кайрылуудан кийин негизи башка алып баруучулар да, журналисттер да сизге чала баштады болуш керек. Азыр заман ушундай болуп калыптыр да, билбейм, бул бир жагынан өтө таң калыштуу болдум. Мен өзүм чалып атып кайра өзүм таң калып кеттим да. Бирөө же хайп жаратса, же бирөө мындай ооруп калса, журналисттер баардыгыбыз чала турган болуп калыппыз да. Салмасыз интервью берип коесузбу? Ага чейин эмне үчүн эмгекти баалабайбыз? Ага чейин эмнеге мындай жөндөм маек курбайбыз? Негизи ага чейин чалуулар болчу белесиздерби? Азыр ушундай заман болуп калды болуш керек. Бирөө бир нерсе кылып жалт этип чыкса, бир нерсе. Эми мындай болду. Бул мен интернетке чыгышым аябай эле кыйын болду. Мен муну мурун эле пландап анан койчу эм. Менин келинчегимдин да тяжелый ооруп жүргөндөр бар. Вообще акыркы стадия менен ооруп аткандар, аларды көрүп алып эле анан кийин эми өзүм күчүмдү жетет деп анан Кудайга шүгүр биринчи операциясына мен иштеген театрлар бир күндүк айлыгын беришти. Ошо менин иштеген Кыргыз драма театры аябай жакшы жардам берди магачы. Алар ушу 200 миңдин тегерегинде акча беришти. Анан өзүмдүн баягы Дем театр студиясында Аскат байке баштаган бардык балдар, алар өзүлөрү бир 70-80 миңге акча беришти. Колунан келген аяган жок жардамынчы. Андан кийин биринчи этабына даярдап, эмеге соц тармакка чыкпай элечи. Анан тияка баргандан кийин ошо 3 этап деп калды да операцияны. 2 этабы бар да. Буйруса, Кудай буйруса биринчи этабы бул кече болду, экинчи этабы болду. Ал ошондо бул жакта эле болуп атабы жеңим? Жок, Турцияда. Турциядабы? Жеңим өзү негизи кандай азыр мындай сүйлөшө аласызбы? Азырбы? Телефондон негизи мындай сүйлөшүп эме кыласызбы? Азырбы? Жай. Негизи азыр да. Сүйлөшүп эметем. Анда экинчи этабына мен таң калган жерим ушул жерин баса белгилеп кетейинчи. Ушундай видео чыкты, кайрылуу жасап, анан эртеси күнү эле кайра болду, шот жабылды. Мага мындай болду да, Данияр байке уялып туруп элечи. Жок, болду, акча жыйнап эле коеюнчу деп жаптырып салгандай эле болдуңуз да негизичи. Жок, андай болгон жок. Бул эми соц тармакка чыгам деген бул дароо эле мен чыгам болбой калды деген эмес. Бул канчадан бери келаткан нерсе бышчы. Мен попытка кылып, тияк бияка барып көрдүм, кат менен кирдим, ушинтип келинчегим мындай болуп атат, ооруп атат, кичине сырколуп атат. Биринчи этабын өз күчүм менен, тууган туушкан жора жолдоштор менен, ошолордун күчү менен мен аларга да ыраазычылык билдирип коеюн, аябай ыраазымын. Бир 10 миң доллардын тегерегинде салып анан жибергем. Жиберип, аяктан обследованиядан өтүп, анан кийин эми врач айтты, бул операция 3 этап болот депчи. Биринчи этабы болду, экинчи этабы Кудай буйруса кече болду. Ошо Жакшы өттүбү? Жакшы өттү, уже жана эртең менен экөөбүз сүйлөштүк. Сонун, самочувствием жакшы, бүт баары жакшы деп. Анан эми 3-чү этабы азыр получается 2 операцияны көтөрө албайт бул. Анткени эми 6 ай срок керек.
восстановление кылып эми буюрса эми августтун ичи болуп калабы ошондо учуп келет да биякачы учуп келсе анан кийин буюрса дагы тигинчи 6 айлык ар жакка эми ойлоп көрсөң биз жазга барабыз го кайра деп атам анан ошентип баягы толгонуп ошо двордо отуруп эки жака баспай анан тиги Эржан Осмонов экөөбүз отуруп сүйлөшүп анан Эржанга чыгалы болбой калды дедим да срочно акча керек болгон отпускной бүт салдым да анан кийин чалып анан эле давай тарталы анан экөөбүз видеого тарттым да обращение кылдым эмен аттым ошо менен эле чогулуп келди анан чогулгандан кийин бир бизнесмен балдар чалды мага Данияр байке актер сизби деп ооба десем кайдасыз каякта турасыз ушул жакта турабыз экөөбүз жолуктук го ушул жерден жолуктук эмне болуп атат жеңем мындай болуп атат акча жетпей атат канча жетпей атат атын айткан да жок 5-тин да атыбызды атабаңыз деди бул Кудайдын Алланын ыраазычылыгы үчүн деди деп момча жетпей атат десем ошо сумманы таштады дагы анан кетти элден да укмуш чогулган да анан ошону чогултту дагы анан мен саат 1 түнкү саат 2-3 болуп калган анан акчаны рахмат балдар тигинден мындан эчтекемиз главное жеңем жакшы болсун деди дагы ошо ойдун ошо акчаны 7-8 сааттын ичинде акча чогулуп бүтү акча чогулду да чогулуп анан мен эми азыркы күндө деле түшүп атат эмичи 200 сомдон 100 сомдон салышат анан эртең менен бирөө чалып ой жабылган кереги жок десем болбой жок мен от души мен сизди сыйлайм деп анан болду жетет десем да болбой эртең менен баягы айтат экен кыргыз элден айланса болот деген ушул сөздү көп укчумун да баягы өзүм башыма түшкөндөн кийин ушуну айландым да анан баягы кадимкидей өзүмө стимул болуп баягы болбой сүйүнүч ичиме батпай анан Кудай буйруп баягы болбой эле эме берет экен да аябай чоң дух берет экен анан ошо менен эртең менен туруп анан эрте туруп эле эме официалдуу түрдө эме жабылды эмечи сбор официалдуу бизде кайрылып кетсек болот негизи кече чыккан официалдуу түрдө жабылды деген жок мурда күнү эртең менен мурда күнү чыккан мурда күнү официалдуу түрдө жабылды балким баягындай баягы хейтер деп коесуң жана видеолоруңузду коюп кайрылуу жасап жүрсө которбоңуздар официалдуу түрдө жабылды анан 3-чү этабына да канча акча керек эми 3-чү этабына дагы ошонун тегерегинде акча кетет буюрса просто мындай экен да баягы эми мен азыр дагы эле чогулта берсем болот да отурупчу болбойт да алчы эми бар ар бир адамдын өзүнүн оокаты бар өзүнүн жашоосу бар өзүнүн проблемасы бар ошондуктан мен азыркы этапка жетчү эле акчаны койдум потому что жөн эле баягы насипти да тыйганды билиш керек да ошон үчүн мен эртеси күнү эле сразу чогулганда эле кеч болуп кетти саат 3-4 болуп кетти эртең менен туруп эле саат 9:30-10 жакын өзүм да ал күнү уктаган эмесмин да туруп эле анан айттым официалдуу түрдө жаптым Альбина Имашева чыгарды Чыңгыз Калыбек уулу чыгарды мен чыгардым Болсунбек уулу чыгарды ушу официалдуу рахмат барыңыздарга сбор токтотулду чоң рахмат Кудай буйрса жетет деп бир айткандай жомоктогудай да бирок чындыгында жомок эле болуп кетти байке жашооңузда мындай өлө акчаң жок болсо жана 100 сом көзүңө чоң акча көрүнүп калып ошол жок болсо бирөө келип 100 сом берип койсо ушундай бир башкача эме сүйүнүп кетесиң го кандай болду ощущение келди атымды да айтпаңыз деп элечи ал эме экен жакшы бала экен өзүчү жаш бала экен айтты атымды да айтпаңыз мына мону алыңыз Алланын ыраазычылыгы үчүн мен сиздин талантыңызды сыйлайм мен сизди кинолоруңузду көргөм мен сиздин спектакльлериңизди көргөм силердин концертиңиз менен өскөм тигиндей мындай менден алыңыз мен өзү ошо дин жолунун жанында жүргөн бала окшойт да баягы сүйлөгөнү манерасы аябай мындай воспитанный анан кийин эмне кылам анан рахматты айттым ошо анан ошо силердин канал аркылуу дагы мен ошо рахмат айтып коеюн дедим эле бул баягы ар бир нерсеге баягы ыраазычылык айтып турган бул жакшы нерсе экен урматтуу кыргыз элим ушу баягы сбордо аябай чоң жардам бердиңиздер сиздердин күчүңөр менен Кудай буйрса мына келинчегимин аман эсен буйрса август айларында келип калат ошондуктан дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат мен абдан ыраазымын дагы эле өзүмө келе албай сүйүнүчүмчү баягы ушундай ойлодум менчи баягы биз самооценканы аябай эме коет экенбиз да мен
чыгарганда дагы кайра 5 мүнөткө жакын өчүрүп салсамбы Өчүрүп салсамбы деген деген ой. ой. Былай айтканда мандраж болупчу. Анан кийин аны мага 2-3 ай мурун эле айтышкан балдарчы, эй чыгалы, данчик эме кое тургула. Эй чыгалы, данчик 1-2 күндө эле чогулат сеники депчи. Анан мен ошентсем эле анан аябай элдер реакцияны катуу беришти. Биз айткандайчы, мындай айткандайчы, анан кайра ойлоп калдым, мен чын эле ушунча жылдан бери, 20 жылдан бери Кыргызстан театр тармагында искусствонун авторитетим аябай эле жакшы экен деп кайра баягы эмен көтөрүлүп калды да ошо. Негизи чындыгында ошол чыгармачылык жактан иштегениңиздин таасири болуш керек. Чындыгында баягы хайп жакка жоксуз байке. Мен сизди мындай карасам баардыгы эле кыргыз эли тааныйт экенбиз да. Чындыгында чыгармачыл адам катары. Жаман көрүп тааныбайбыз, же болбосо мына аябай жаман ушул көп мактана берет деп тааныбайбыз. Көп өзүңүздү көрсөткөндөн жогура экенсиз негизи. Бирок чыгармачылык жакта иштегениңизге жалпысынан ушунча жыл болсо дагы өзүңүздү көрсөтпөгөнүңүздүн белгиси балким ушулдур. Азыр чынында мен сүйүнүп турам. Мен бирок ойлогом жанагындай элечи. Данияр байке ушуна уялып туруп эле, өчүрүп болду токтотуп салайлычы деп эле токтотуп салып деген ой келди да балачы. Ал ошонун убагындагы аябай жаман экен да баягы. Баягы бул курнамыс эмес, мен ойлогом чын эле өз күчүм менен эле баягы тууган туушкан, жора жолдош, тааныштардын күчү менен деп эметет деп жанагы эме чыгып калды да, 3 этап депчи. Анан кийин дагы башка диагноз чыгып калып, анан ошо менен тышкары ошентип 3 этапка түшүп калдык да. Кудай буюрса жакшы жеңеңер сүйүнүп атат ушундай. Кыздарыңызды ким карап турат азыр? Кыздарым айылда азырчы. Чоң апасынын колунда, алар бияка келип сагынганда келет, кайра биякта айылга кетишет. Ысык атада да менен барып келип, ошо эртең келишет го, эртең келип сира 1-2 күн биякта жүрүшүп анан кайра кетишет, пока ошондо эс алып атты. Алар да мамасын сагынышты. Баягы телефон менен сүйлөшкөн башка, жанды көргөн башка, анан ошо эме менен кеткен. 1 жаштык кызы менен кеткен да. 1 жаштык кызыңыз аз Турцияда ал? Ошо менен кеткен. Ал кыз менен ошо азыр ошо жанында кайнежем бар, келинчегим жан ошо карап. Ал да аябай чоң жардам берип атат бизге. Мына ушундай бир жакшы ээн эркин баарлашуу болуш керек деп ишенем. Анан акыркы суроо ушул болсунчу, жана адам баласы эми сөзсүз түрдө кылбай койбойбуз да, ката кылып туруп өкүнөбүз. Ошолордун ичинде мындай эң чоң мындай кыз алып өкүнгөн катаңыз болду беле? Ошону кылбай эле койбойт депчи. Ооба. Эмне болду эле ошол? Негизи жаш кезде көп ката кетиребиз да. Бир эме болгон, чыгармачылыкта бир киного барбай койгом да. Тартылганыбы? Бул эми көпкөнлүк эмес, эмес, какие-то өзүмдүн ал убакта жаш, алабарман, мындай кандай десем, көп нерсеге маани бербеген убагым болчу да баягы. Ошондо бияка келишип мени көпкө сураныштан анан мен телефонду өчүрүп эле мындай замканияда барбай коюп эле ошойдо баштар алар ошойдон мени күтүп эле ошойдон кетишкен да. Эми көп эмелер болот, андай эстеш керек да, көп мындай. Ошондон кийин баягы үйдө отуруп баягы өткөн өмүрүңө көз чаптыра келгенде баягы каталарыңды, жаман кылган иштериңди, жакшы кылган иштериңди баягы анализдей келгенде андай эмелер көп да, бирок айтып коет го, өткөндү эстебе, өткөн өттү деп күнөө деп коет. Күнөө болот, бирок баары бир ошондой нерселер эсте калат экен да. Бирок муну сураганымдын себеби чындыгында баягы өткөн нерсесин күнөө болот дейт. Балким биздин көрүүчүлөргө бир пайдасын тийгизип калат деген ойдомун да. Себеби биз адамдар ушундай ойлойт экенбиз да, негизи жашоонучу. Такыр эч нерсе болуп кетпейт деген эле жашоо менен жашайт экенбиз. Ката кылып койсок эртең кечирим сурап коем да деген сыяктуучу. Негизи ушул баягы бул ката деген өтө коркунучтуу нерсе экен. Балким баягы андай эртең ал нерсени кылбай калышың да мүмкүн экен. Ушундай коркунучтар бар да. Ооба, анан ошо бир эме бар, бала кезде бир күлкүнүчтүү окуя.
чоң апам казанын ордап ошону алюминий убагы болчу да ойлобосун зрителер жаман уур окшойт депчи. Алюминий саткан бир мода болду эле го. Темир терсек. Анан кийин апамдын бир эски казаны бар болчу, бирок тешик болчу да чоң апамчы. Бул да күлкүмүштүү окуя, бирок ошол деле до сих пор эметем да. Эсте бар. Эсте бар да анан. Чоң апам ошо казаны издеп калды. Мен аны уже өткөр салгам да эмегечи, алюминийгечи. Алюминий 2 сом менен 3 сом болуш керек ошондо килограмм. Онда чоң казан чыгып 130 литрлик беле же 100 литрлик беле ошолчу. Анан ортосу тешик болчу. Ага жанагы көмөч нан жасаса да мындай. Туздан эметип жармаштырып мындайынан чок кобушурчу да. Анан алып туруп ошону бычыратып туруп алып барып 5-6 класс беле тоже ошол жана жалаң приключенияда жүргөн убакта тамеки чегип жана эмне себеп болду да аны урдаганга? Жөн эле кызыкчылык. Эми получается бир эмеге тоого чыкмакпыз да, анан акча керек да. Эс алган. Ошону чаап туруп эметип салдык да. Эртеси күнү чоң апам менен кошо издеп жүрөм да казанды. Болбосо өзүң алгансың. Ай, ошону эстесем жерге кирип кетким келет да негизичи. Ушундай эми дагы мындай айтканда эми балалык деп да ойлойм, бирок баары бир баягта калып кала берет экен да. Мындай эми көп учурлар болот жашоодочу, мисалы театрда дагы баягы чыгармачылыкчы, бирок анын баарын раскрывать этип салсаң да болбойт деп ойлойм да. Кени ойлойм, мен өзүм менин чыгармачылык киши бул мындай скрытный болгону жакшы го деп ойлойм да. Көп ачыкка чыкпай эле. Сиз көп маек бербегениңизде ошондон эмесми? Көп маекти да бербейсиз, көп ачылбайсыз эле. Балким мен баягы сизди көрүүчүлөр терс карман катары көрүп калган себеби да ошондо болсо керек. Мен сиздин комедия жанрында ойногон тасмаңызды билбейт экенмин. Барбы негизи? Ой, андай деле жок. Комедия ойногон тасмам деле жок, бирок мен негизи эле комментарий, интервью бергенден көбүрөөк качам да негизи. Эми качпайм, просто эми баягы билбейм мен. Анан баягы күнү ушу Эмирге, силерге, тигилерге отказ берип туруп эле анан силер что убакытты кармап калдыңар окшойт да. Койчу, анан ойлодум жатыпчы, сени чагылгандан кийин коем. Баары бир баягы сбор болду, тигиндей болду, элге да кичине отчет берип коеюн, баягы ушундай деп билсин депчи. Ошондуктан баягы силерге макулдугун бергеним ошо да. Анан биздин маектин максаты да ушул, Данияр Беке. Чындыгында баягы кайрымдуулуктар аябай көбөйүп кеткен. Бирок отчет бербейт да сизге окшопчу. Бүттү, болду, чоң рахмат деген сыяктуу отчеттор көп кайрымдуулуктардан көрбөйм да. Сиздерге үлгү болсун, мына эгерде кокус ушундай бир эме кыла турган болсоңуздар, отчетун берсеңиздер, балким баягы көп адамдар бар, мен билбей эле койсунчу деп туруп которуп салгандар бар да. Ошолор деле отчетун көрсө өздөрү мындай сүйүнүп калса керек. Алардын аты чыкпай эле койсун эл. Бирок сүйүнүп калат. Ал эмне жумуш кылып жүрөт, канча акчасын бөлүп берди, бирок отчетун көп көрбөй калышат да ошолор. Мен ойлойм да ушу негизи ар бир нерсеге ыраазычылык атканды, рахмат айтканды үйрөнүш керек экен деп. Мен мурун көп жаш кезде билчү эмесмин, бирок канчалык адамга жакшылык кылсаңчы айланып келип 2 эсе 3 эсе чөөрүн баягы эми акырындан түшүнө баштадым да. Ошо баягы өзүң жан дүйнөң кыйналып турганда, өзүң эметип турганда, кыйналып турганда баягы андай нерсени ойлобойсуң да. Ойлоп көрсөң баягы мага көп тиги балдар айтты да, ой, элге чыксаңыз эле бүтөт, анчыкпай эмне эле чыкпай атасыз депчи. Ана кое тургулачы жигиттер, кое тургулачы. Элди кыйнабай эле коелучу. Так, элдин башка проблема көп. Жаман орун менен ооруп аткандар канча, интернеттин баары. Мен тиги телефонду басып жардам сурагандан 1-2 көрөсүң го, көргөндөн кийин андан эле эмете баштайт да ужечи. Лентаңда ошолорчу. Жардам берип койгулачы, кыргыз элим, кызым монтуп атат, балам монтуп атат. Аларды окуп алып, ого тер жүрөгү ооруйт, кое туралчы, может өзүмдүн күчүм жетер деп баягы. Эми бул өзүмдү сынаган эмес, бирок анан акырында уже безвыходный положение болгондо коем, чыгайын деген. Анда да болгону бир күнгө эле. Сон, анан негизи ушундай жан шеригиңиз, өмүрлүк жарыңыз эми ушундай ооруп бир аз пенсиялык акыбалда жатканда, ушундай баягы жаныңызда турган адам, бир эле адам сиз болосуз да. Ушундай эрдигиңизди көрсөтүп,
намысты кой мен чыгайын деп чыкканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем аке. Негизи бул сиздин өзүңүздүн баягы аталык милдетиңиз, үйдө эң баягы жоопкерчиликтүү адам катары. Ооба. Буюрса жеңем айылып кетсин. Үйлүү болуңуздар, үйүңүздөргө буюрса эми үй алганыңызда чалабыз ушуну биз ага чейин чалбайбыз. Журналисттердин ушундай сапатыбыз бар экен. Айтканыңар келсин. Силерге да чоң рахмат. Силердин каналыңарга да ийгилик, просмотрлар көп болсун, лайктар көп болсун, ушундай жакшы баягы ойлойм да, эл азыр эмнени сагынды, эл ушу мындай жөнөкөйлүктү сагынды да, бүт уже жана пафостан, жанагындай пиар-сиардан эл тажады, элге ушундай чыныгы адамгерчиликтүү, мындай чыныгы эме нерселер керек го деп ойлойм да. Ушундай маектерди көрүп калышты. Ошо рахмат силерге да. Ишиңерге терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Жеңем айылып келсин буюрса. Буюрса. Кыздарыңыз чоңоюп, жакын арада ушундай бир ниет кылып коелучу. Жаштын ниетин берет дейт го, мен ниет кылып коеюмчу. Жакын арада буюрса үй тоюңузга барып, мен үйүңүздү чагылдырып берем ушул YouTube каналдан. Кудай буюрса. Рахмат.